Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu vesselamu ala Resulillah. Allah'ımları çoktan var kılgan, kudret güçlü. Allah Teala çek şükür aytaylı. Anın sükunlu kulu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e selamlar da nasıl atırıntaylı. Buyursa, Saf Nur savağızdan ulayımız inşallah. Biz buğa çeyin savaktardan etiştiğin türlörünü canadağın anın kebir bölüktörünü etiş ma'lum degen emne mechul degen emne isbat degen emne nafi degen emne uşun kebir meselelerdi buga çeyin aytıp ketdige buga çeyin sahta. Emi bugün oşol nele ulayыбыз артынан эми биз кечээки сабактарда isbat менен маалумду өткөн болсок эми ошонун эле teskerinçesi emne nafi degen emne ошол боюнча inşallah сабагыбызды улайбыз. Biz ötkende mechulün kurunu usul yolunu yürümemize, mechul kuru yolunu yürümemize bilesizler mi? Bilesizler de mi? Kim aytıp koydu? Mechulü kurunun yolunu yürümemiz ötkende kançıp kurabız mechul degenimde oşulur boyunca sabak bolgan. Anan dağın oşul eki oyunu sizler malum mechul jatap kelingizlerdi. Tapşırma bergemiz inşallah sabakın ayak çağında. Atay tapşırmalara vakt bir öze. Biz uşul жерге келип токтогонбуз. Жогоруда исбат фе'л мадийдин сыйгаларын түшүнгөн соң, анда нафи фе'л мадийдин сыйгаларын түшүнүү зарыл дейт. Nafi деген тыюу деген, Nafi'nin kurunun jolunday. Ma nafini fa'alanın başına alıp kelebиз. Oşonda ma fa'ala bolot. Fa'ala degendin manisi kılgan degen bolsa, al bir mursköröttөгү adam kılgan degen bolsa, ma fa'ala dese kılgan emes degen mani kelip чыгат. Nafi деген ошол жокко чыгаруу же болбосо нафи фи'лин мадин ма'lum. Эми бул жерде бир кошумча айтып кетүүчү нерсе ма деген нерсе бул fe'l madide gana emne kılat nafidin manisini berет. Al эми fe'l mudoriga kelse je başka bir sözlerin alından kele turgan bolsa, misal alganda ismul wasıl, asma wasf uşuların aldına kele turgan bolsa, anda bul ma nafidin manisini daima bere berбейт. A biri kaçan fe'l madidin aldına kelse көбүнчөсү эмне нафидин маанисini берет. Эмне, то есть ma fa'ala деп келе турган болсо, же болбосо ma nasara же ma fataha ma kataba деп келе турган болсо, анда эмне ошол кылынган нерсенин тескери маанисин берет. То есть кылбагандыгын ошону тыят. Мындай жазыш кереги бул ma kataba жазбады. Кылыш кереги ma fa'ala кылбады. Эмне нафи жокко чыгарат. Ошону жок кылып берет. Эми оң эле бул баш эмне маани кошуп тиги баягы биз биринчиде жаттаган болсок, ошону башыга эле маани кошуп кетүүбүз менен эмне болот экен? Fe'l nafiga aylanıp ketет экен. Мынакей биз өткөнкү сабакта могу жаттаңыздар деп ушуну тапшырма катары айтканбыз. Могу 14 сыйганы жаттаңыздар деп анан булардын мааниси боюнча айтып кеткенбиз. Анан кандай курулуусу боюнча дагы айтып кеткенбиз, жана да сиздерге тапшырмалар бергенбиз. Эми бул isbattин мааниси. То есть isbat деген эмне дегенбиз? Кылыш керек. То есть аткаргандыгынын белгисин берет. Fe'l деген этиш деген, мади деген өткөн чакта деген, маалум деген мунун кылуучусу белгилүү болгон. Фаала десе ал бир мускойроттогу адам аткарды. Ким? Ал. Ma'lum болуп жатат кылган адам, же болбосо ушул ишти аткарган адам ma'lum болгондуктан, белгилүү болгондуктан аны ma'lum деп атап жатат. Эми isbat эмес, ушул isbattин ордуна nafi кылат экенбиз. Nafi деген жаңы жокко чыгаруу деген, аткарды десе аткарбады, жазды десе жазбады, жардам бер десе жардам бербеди. Ma fa'ala ma nasara ma kataba ma daraba жана башка ушундай болуп кете берет. Эми ошону жасоонун жолу эмне экен? Айтып жатат, башына эле маани алып келип коебуз, калганы ушул бойдон калат деп жатат. Башына нафи кылуучу харфты алып келебиз. Бул fe'l madide ma менен келет, ал эми fe'l mudoriде la менен же laysa менен же башка дагы нафинин түрлөрү бар. Ошол
tamgalary menen kelет, huruflar menen mындай atkanda. Эми биз азыр feil madiýy öýrenip жатабыз. Бул жакта эмне? Ма менен öýrenет экенбiz. Başyna эле ma'ny koşup goýabыз. Ошондо ma faala al kişi atkарган жок. Көрдүңүздөрбү? Ma faala mo aýagyna alifti koşabыз ekilik sandyn. Me al eki kişi atkарган жок. Ma faalu aýagyna jamdyn bommasyny goýabız. Ma faalu alar köp kişiler atkarышкан жок. Олар üçöw muskörötө ketip aýtkanбыз. Ma faalat al женский роддогу aýal atkарган жок. Ma faalata men женский роддун таасы менен аягына экилик сандын алифини кошобуз. Ошондо ал эки аял аткарышкан жок. Алар эки аялдар. Анан нуну нисваны кошобуз. Женин көптүк формасын билдирүү үчүн нун ma faalna деген алар көп аялдар аткарышкан жок деп. Бул үчөөү үчүнчү жактын эмне женский роддога кетүүчү. Ал эми экинчи жак сен дей турган болсок, могул жерде катасыздык калды. Ma faalta деген экинчи жакка кетет могул жер. Mogul üçөөsü ekinci jaga ketет. Sen degende ma faalta sen atkарган жоксуң, эркек киши. Ma faaltma sen ekөөң эркек кишилер аткарган жоксуңар. Ma faaltum силер аткарган жоксуңар деп мужской родко айтылат бул. Мен жам мудаккар мухатаб. Монда жыттаңыздар деп айтканбыз. Ma faalti wahidun muannasun mukhataba. Женский роддун sen аял киши аткарган жоксуң. Ma faaltuma tasniyatun muannasun mukhataba. Экиликтеги женский род sen деген экинчи жагы. Sen ekөөң аткарган жоксуң аялдар. Ma faaltunna силер көп аялдар аткарган жоксуңар. Jam'un muannasun mukhataba. Буга чейин өткөн айткандай араб тилинин сындык формасы жок, сиз деп айтпайт, эмне анын ордуна көптүк санды колдонот. Бирок байкап калсаңыздар, могул жерде силер деп айтып жатат. Арабтарда, сиздер кыргыздардагыдай андай сындык форма жок. Мен чоңоодон кичинеге дагы анта деп колдоно беребиз бизчи. Эгер антум десек, эми бул урматсыйдын негизинде колдонулган болот. Бирок арабтардын түпкү сөзүндө грамматика жактан антум деп айткан бир кишиге. Кыргыздардагыдай эмени билдирбейт, урматсыйдычы. Бирок акыркы кезде биздин устаздар көрүп калды, ошол нерсе көптүк формада аларга кайрылабыз, алар эмне, бул урматсый экенин түшүнүп калат. Ал эми мен аткарган жокмун десем эмне дейт экен? Ma faaltu wahidun mutakallim деген биринчи жак билебиз. Ma faalna деген биз көп кишилер же аялдар аткарган жокпуз. Мына мен женский родкадан, мужской родкадан кете берет, биринчи жактын ушул эки сыйгасы. Ушул нерсени эмне дейт экен? Нафи fi'lin madin ma'lum деп айтат экен. То есть эмне fe'l madi өткөн чактагы анын болгон этишти тыюу же болбосо нафи кылуу, жокко чыгаруу деген маани экен. Нафини жасоо иншалла түшүнүктүүбү? Суроолор барбы нафи боюнча? Суроолор жок, устаз, бизде шам башталып калды. 5 мүнөт бересиз, намаз окуп алайлы. Азыр иншалла дагы бир тема өтүп коелу. Анан шам окуп аласыздар, Дагы бир тема. 10 мүнөттө иншалла. Кичине кечиктирсеңиздер эч нерсе болбойт. Бул оңой эле, бул дагы бат эле бүтөбүз. Эми караңыздар. Нафи fi'lin madin majhul. Эмне биз жогору жакта маалумду өттүк да, караңыздар, Биз жогору жакта маалумду өттүк. Маалум деген белгилүү деген деп айтканбыз, Мынакей биз муну формуласын өттүк азыр жогору жакта. Бул маалум деген белгилүү. Аткаруучу адам ошол фейлди ким аткаргандыгы белгисиз. Ошол себептен айттык, ал бир киши, алар ошентип айттык. Эми ушунун эле мажхулга келебиз. Мажхул деген эмне? Ошол киши аткарылат, бирок ким тараптан аткарылат? Аткаруучу, ошол ишти аткаруучу адам белгисиз. То есть эмне? Ошол кыймыл аракетти кылган адам белгисиз болгондуктан муну эмне дейт? Мажхул дейт. Мажхул дегени белгисиз. Буга чейин айтып кеткенбиз, эми. Ошол биз жогору жакта буга чейин мажхулдун түрүн өткөнбүз, Мынакей мажхул мындай болот деп кечеги сабакта сиздерге тапшырмалар бергенбиз. Ушул мажхулду эми нафи кылуунун жолу кандай болот десек, баягындай эле. Мунун дагы башына ма тамгасын алып келебиз. Мажхулдун сыйгасыны биз кандай окуган болсок, ошол бойдон эле калат. То есть эмне? Фа барабарын доммалуу кылабыз дагы, айн барабарын касралуу кылабыз, Аягы фатха бойдон ошол бойдон калат. Өткөн сабакта нафидин куруунун жолуну өткөнбүз. Караңыздар, мынакей. Могул жакта айтканбыз, нафидин эмне? Мажхулдун курууну. Fa'alanın fa tammasına bomba veriyoruz. Ошондо мындай болот. Анан айын тамасына касара беребиз, мындай болот. Аягда лам тамасы фатха балына катарабыз, ушуну фуила болот. Ал эми экилик сан болсо, бул жакка алифти кошобуз, бомбаны кошобуз, женский роддун таасирин кошобуз, тадан кийин алифти кошобуз, нуну нисваны кошобуз, алар ошол бойдон кала берет,
Bilebиз булардын бардыгын. Билсек дагы бир аз кайра сиздерге кайталоо болушу кайталап койдум. Эми ошол эле. Эми караңыздар. Ма фуиля десе ал бир киши аткарылган жок. Бул мен мужской родко айтылуучу, могу үчөөнү билебиз баягындай эле. Ма фуиля ал бир киши аткарылган жок. Ма фуиля бул жакта эми аткарылган жок деп бул баягы кыргызча бул негизги эме болгондуктан негизги формула сөзү болгондуктан арабтарда ушуну колдонуп жатат. Болбосо бул кишиге дагы башка нерсе бир жандыкка дагы айтыла берет болгону бул жакта биз эми бир киши деп мужской родто айтып жатабыз, Ал бир мужской роддогу нерсе аткарылган жок. Мисалга алганда ма нусиро деп айта турган болсок, эмне? Анда ошол бир кишиге карап ал жардам берилген жок. Ал кишиге эч ким жардам берген жок деген сыяктуу. Же болбосо ма футиха деп айта турган болсок, анда ачылган жок. Мисалга эшик ачылган жок, же башка бир китеп ачылган жок, же башка бир нерсе, Ушинтип кете беребиз, Ма фуиля экилик болсо аягына алифти кошобуз, көптүк болсо аягына вауду кошобуз, билебиз. Ошондо мындай алар көп кишилер аткарышкан жок дейбиз. Ал эми женский род болсо аягына таны кошобуз, ма фуилята. Женский роддун экилик түрүгө таны кийин экиликтин алифини кошобуз, ма фуилата болуп кетет. Анан женский роддун көптүк түрү болсо ма фуилна болот, Аягындагы нун тамгасы эмне экен? Нуну нисва дейт, муну билебиз. Андан кийинкиси мужской роддун сен деген экинчи жак. Ма фуилта, ма фуилтума, ма фуилтум. Бул мужской родко. Женский родко ма фуилти, ма фуилтума, ма фуилтунна. Но женский родко кетебиз, билебиз. Вахидун муаннас мухатаба. Ана эми мутакаллимдерге болсо ма фуилту, ма фуилна деп ушундай айтылат. Эми жогорудагы этистер жаттаган соң ылдыйда бул таразга мажхулу менен салып машыгуу зарыл. Жогоркуда биз нафидин маалумуну жана мажхулуну жаттайбыз сөзсүз түрдө. Жаттагандан кийин мына нерселерди аны ошо окшош түрдө эмне айтып беришибиз зарыл болуп экен. Ошентип биздин 3-сабагыбыз соңуна чыкты. Буюрса азыр шам намазды окуп бүтүп анан улантырабыз,